Ана мен дагы укканымды эстеп, кыргыз менен казактын айырмасы эмнеде экенин билесиңби дедим да, мен дагы өз суроомо өзүм жооп бердим. Илгери учу кыйрысыз кең талаадагы боз үйдө жашаган казак сыртка чыгып, алыстан көрүнгөн жалгыз атчандын жамандык же жакшылык менен келатканын бастыргандан, атынын чаңынан байкап туруп билип, ошого жараша тосуп алып, ошого жараша узатчу экен. Ал эми кыргыз казак окшоп ай талаада эмес, булуң буйткада Коктуголотто тоо таштын арасында жашаган. Киши кара келсе дагы булуң буйткадан Коктуголоттон чыга калып күтүүсүз келген. Кыргыз коногунун чукпай тосуп, урматтап сыйлап, малын союп, тамагын жеп бүтүп дасторконго бата кылгандан кийин гана коноктун аты жөнүн, тек жайын, кайдан келип кайда баратканын сураган. Жаман же жакшы ой менен келгенин коногун сөзгө тартып олтуруп билген дешет. Ата канат жада калса өлдү деген сөздүн өзүн дагы өлүмгө кыйбай аяп сүйлөгөн кыргыздан башка дагы кайсы эл бар болду экен бул дүйнөдө. Ажалы жетти, ажалын тапты, дүйнө салды, дүйнөдөн кайтты, каза болду, каза тапты, көз өттү, көз жумду, курман болду, жан таслим болду, ары карап кетти, мерт тапты, мерт болду, мүрт кетти, шейит кетти, набыт болду, кайтыш болду, ойрон болду, опат болду, өмүрү өчтү, суусу түгөндү, үзүлдү деп ымыркай бала кайтыш болсо чырпык сынды, чымчык болуп учуп кетти, чарчап калды дечү эмес беле. Жет ата өткөрбөй үйлөнүп алгандардын балдары кем акыл, келесоо болуп калаарын кыргыз байыртан эле эң сонун билгенине таң каласың. Ошону билип, баласын жет атасын сөзсүз билип жүргөнгө үйрөткөн. Жет ата өткөнгө дейре кыргыз жакын туугандары менен эч качан кыз алышып, кыз беришкен эмес. Бул эрежени укумдан тукумга чейин өтө катуу сактаган. Жет атасын билип жүргөндүктүн дагы бир жакшы жагы, кокус айыл ичинде бирөө уурулук же жаман иш кылып күнөөгө жыгылса, адегенде эле анын тегин карап көргүлөчү, теги кандай болду экен дешчү. Анан аксакалдар тек жайын сүрүштүрүп олтуруп эле, анын жет атасында уурулук кылган же бузук иш жасаган бирөөлөр болгон болбогонун бүгүнкүдөй компьютерсиз же $1000 сатып келип орнотуп коюп да аныктай албай аткан полиграфсыз эле андай жетесиздерди камырдан кыл суургандай сууруп чыгып эл алдында уят кылган, тартипке салган. Көчүгү кыйшайып бараткан жигиттерин чакырып алып, балам, жет атаң жакшы адамдар эле, оң жолго түшпөсөң өмүр бою жет атаңа доо кетет. Ата тегиңди булгабайм десең ушун чаңда кайра тарт. Күнөөсүз адамга бузуклук кылган киши өз баласынын этин жегенге барабар дешкен. Жет атасы жакшылар тукумун булгабай, таза сакташ үчүн ата тегине жаман сөз тийгизбей, акактай таза жүргөнгө аракет кылган. Бүгүн буйрук менен, сот менен, түрмө менен тыйылбай жаткан жамандыктар ушул ата тегиңди булгаба деген бир эле сөз менен кан буугандай тыйылган. Балким биздин эң байыркы элдердин бири катары жок болбой келатканыбыздын дагы бир себеби ушундан чыгар. Анткени жет атасы өтө электе эле бири-бирин үйлөнүп ала берген элдердин далайы майдаланып, тукуму бузулуп, бара-бара жер үстүнөн жок болуп кеткен мисалдар тарыхта белгилүү эмеспи? Жакын туугандардын бири-бирине баш кошуусу адам тукумун бузуп салаарын, жакын туугандардан туулган балдар тубаса майып же акыл эси кем болуп калаарын, кокус бул көрүнүш массалык түргө өтүп кетсе анда бүтүндөй эл кем акыл элге айланып, майдаланып жок болоорун акыры медицина илими да аныктап чыкты го. Кыргыз бул кемеңгерлигин кылымдан бери эле сактап келсе, Тажик президенти Эмомали Рахмон жакын туугандардын баш кошуусуна кече жакында гана тыюу салган буйругун чыгарбадыбы? Карагылачы. Ойлонгулачы. Кудай алдында жет аталар эле эмес, 70 аталарынын укум тукумуна дейре, небере чөбүрөлөрүнүн укум тукумуна дейре экинчи агар кыз кылып булгап кеткен Акаев менен Бакиевди актагысы келип жаткандардын жет аталары кандай болду экен? Мекендин баркын билген, мекенди жоготуу деген эмне деген азап тозок экенин жакшы билген кыргыз эгин чыкпайт таш жерге, эл болбойсуң башка элде дебеди беле? Жерде таш көп болгон менен жакшы таш аз болот. Жерде адам көп болгон менен жакшы адам аз болот. Деги эле жер үстүндө жамандыктан жакшылык аз болот. Көп элдин жаманы да жакшысы да көп болот. Аз элдин жаманы көп, жакшысы аз болот. Көп элди жаманы аз кылса, аз элди жакшысы көп кылат, жаманы жок кылат. Чындык дудук болгон жерде калпка тил бүтөөрүн көрдүм. Тарыхы сокур элди жомок жетелеп жүрөт экен. Калп чыдабаганга кагаз чыдайт экен. Мурунку доордо кеситке эт орошчу эле, азыркы доордо кеситке от орошчу болду.
Саясат акылдуу адамды акмак кылса, акылсыз адамды келесоо кылат. Биз баарын балдарыбыз үчүн жасайбыз. Балдарыбыз болсо баарын өзүнүн балдары үчүн жасайт. Оюн карабаган менен жолун карайт. Карлык акыркы балалык. Үйүң айнек болсо бөлмөңө таш чогултпа деген экен бир акылман. Кокон сынак. Илгери Кокондун ханы кыргыз менен казакты мыктыларын ордосуна чакыртып, аларга деп атайлап үйгө тартып, сыйлап да сынап да тосот. Бир канча жерге килем салдыртып, ордо башчысы Кушбеги конокторду күтүп калат. Алгач жес таңдай баатыр баштаган казактын тобу келип, килемге жеткенде тык токтоп, аттан түшүп, килемдин үстү менен жөө басып барып, боз үйгө кирет. Андан кийин Ормон хан Калыгул баштаган кыргыздын тобу келип, бирок аттан түшпөй, килемди ат менен тебелетип барып түшөт. Кушбеги кыргыздарды казактын үстүнө киргизмей болгондо Калыгул кыргызга өзүнчө көтөрүлгөн үй болбосо анда кайра тартабыз деп атынын туяктары менен килемди тебелетип турганда, кокондуктар кыргыздын өзүнө деп тигилген өргөгө алып барып кийрет. Андан соң кыргыз менен казакка чай берилет. Ордо башчынын буйругу менен үстү мөмөчөмөгө толгон табактын астына арпанан жашырылып тартылат. Чай куюп жүргөн жигит баарын байкап олтуруп сыртка чыкканда Кушбеги казактар арпананды жейлекпи деп сурайт. Жок, нанды байкашпай үстүндөгүлөрүн жеп атышат деп жооп берет. Чай ичилген соң колго суу куюлат. Бирок колу арчыганга сүлгү берилбейт. Казактар колдорун кийимдерине, маасыларынын кончуна сүртүп кургатат. Кушбеги колдорун эмнеге сүртүп кургатты деп сурайт малайдан. Этеги менен кончторуна сүртүп кургатты деп жооп берет. Эт тарткан табактын алдына койдун жото жилигин жашырып коет. Казактар аны да билбейт. Тамактанып болуп тышка чыгып олтурганда Кушбеги учурашып атып, жес таңдай баатырга, баатыр мойнуңузда бит жүрөт дейт. Жес таңдай чочуп кетип, мойнун колу менен сыйпалап жиберип, кыпкызыл болуп уялып кетет. Кушбеги анан кыргыздарды сынайт. Жанагындай эле чай бердиртет. Калыгул дасторконго бата кылып, мында арпанан бар экен балдар, нан улук эмеспи деп мөмөчөмөнүн астынан нанды алдыртып, баарына текши ооз тийгизип туруп анан чай ичкен көтөт. Кушбеги тыңчы жигиттен кыргыздар эмне кылды деп сурайт. Жанагы бетинде калы бар киши арпанан бар экен, нан улук эмеспи деп адегенде нанды бөлүп берип, анан башкаларын жешти деп жооп берет. Аңгыча эт тартылып, жанагындай эле суу куюлуп, бирок колу арчыганга сүлгү берилбейт. Калыгул, мен эмне кылсам силер да ошентип эле деп салааларын колу менен сыгып кургатат. Башкалары да ошентип кургатат. Кушбеги, кыргыздар колдорун эмнеге сүртүп кургатты деп сурайт. Эчтекеге сүртпөй эле салааларын сыгып кургатты дейт. Кокондуктар кыргыздарга жото жиликти табактын түбүнө жашырып коюп эт тартат. Калыгул, эттин астында койдун жилиги жүрөт. Койдун эти улук эмеспи? Адегенде ошону ооз тиели деп бөлүп берип, анан жылкынын этин өтөт. Эт жеп болуп бата кылып сыртка чыкканда учурашканы келген Кушбеги Калыгулга «Каке мойнуңузда бит жүрөт» дейт. Калыгул дароо ит менен сарттын жүрбөгөн жери жок эмеспи? Жүрө берсин дейт. Ичинен өрттөнүп кеткен Кушбеги ызасын билгизбей төшөлгөн килемди көргөзүп, «Силерде ушундай килем болобу?» деп сурайт. Калыгул ошондо «Биз деген көчмөн элбиз. 5 күндөн ашуун бир жерге олтурбайбыз. Ар бир көчкөн сайын мындай килемдер журтта кала берет. Кыргыздын тоо ташынын, талаа түзүнүн баары килем. Биз килемди тепсеп, такай килемдин үстү менен жүргөн элбиз» деп жооп берет. Таң көрөм, мына мыкты элдин мыкты уулунун жообу. Башка элди сүйбөгөн адам өз элин да сүйбөйт деген экен. Эгер эл сени ээрчигиси келсе, сени элдин артынан ээрчи деген экен. Эл эч качан карыбайт, элге эч качан акыл кирбейт, эл деген дайыма бала бойдон кала берет деген экен дагы бир акылман. Күзгү. Күзгүнү жакшы көргөн дагы, күзгүнү жаман көргөн дагы сулуулар болот. Анткени жаш кесинде сулууларды андан да жаш, андан да сулуу кылып көрсөткөн да күзгү, сулууну караган кесинде андан да картаң, андан да өңү суук кылып көрсөткөн да күзгү. Суусу какшыган сайдын таштары энеден туума жылаңач боло түштү. Суусуз калган сай көзгө жаман көрүнөт экен. Ошондо какшып калгыр деген кыргыздын каргыш сөзүн эстедим. Ары карай бергенде аттын шишип кеткенсиген жонундай болгон жону, грейдер менен жүрүп кеткенден кийинки теп-тегиз болуп калган жерге окшогон кежигеси, бери карай бергенде беттери салактаган, ээктери 2-3 этаж болгон,
курсактуу кишилер куурайдай кумсарып, базардан илкип чыгып келаткан алсыз өлкөсүн жыга коюп өткөн кездер да болду. Балдарыңдын өздөрү жөнүндө, өздөрүнүн балдары жөнүндө ойлоп калганы кандай сонун. Демек эми сен бошсуң, бардык жагынан бошсуң. Кайда барсаң төрт тарабың кыбыла. Лев Николаевич Толстой өлүм бар экенин 49 жашка чыкканда эстеп, өлүмдөн качып адегенде согушка кетип, анда да болбогондо айылына кетип, анда да болбогондо жазуучулукка башын тыккан дешет. Толстойдун эч ким жооп бере албай койгон суроолору: Самара губерниясында менин эсеп жеткис жерлерим, сан жеткис байлыгым, 300 баш жылкым бар дейли. Андан кийин эмне? Дептир. Мейли, менин атак даңкым Гоголь менен Пушкинден, Шекспир менен Молерден ашып түссүн дейли. Андан кийин эмне? Дептир. Толстой өмүрүнүн аягында чыгармачылыгын таптакыр токтотуп, өлүм менен Кудай жөнүндө гана ойлоп калганын байкашкан. Толстой ооруп жүргөн жылдары айрым бирөөлөрдүн кеп кеңеши менен башкыр жергесине барып сакайганын аялы Софья Андреевна, эрмек менен шыбактан башка өспөгөн жапайы талаанын абаасы, кымыз менен козунун эти, ат үстүнөн түшпөй жашаган көчмөн турмуштун духу Лев Николаевичти өзүнүн Ясная Полянасында жүргөндөгүдөн да алда канча сергитип, жашоого болгон кумарын кайрадан кайрып берди деп жазыптыр. Голландиялык атактуу сүрөтчү Винсент ван Гонг талаада картошка казып жүргөн аялдын элесинин кереметине ушунчалык кумар болуп, бирок кийин анын сүрөтүн ойлогондой тарта албай койгон экен. Мен, дейт ван Гонг, эч нерсе ойлонбой туруп, эч нерсени көңүлүмө албай туруп, адегенде адамдардын жакшы жактарын гана көргөнгө аракет кыла баштайм. Бирок каалабасам дагы акырындык менен алардын жаман жактары да байкала баштайт. Ошондо кемчиликсиз бала да, чоң киши да жок экендигин ойлойм, дептир. Мен художниктер менен сүйлөшкөндү дээрлик токтоттум, дейт ван Гонг. Эмне үчүн минткенимди даана түшүндүрүп бере албайм. Мен жөнүндө алардын эмне деп ойлоп жаткандарын, мен жөнүндө эмне деген ушак сөздөрдү таратып жаткандарын бир Кудай гана билбесе, эч ким билбейт. Бир четинен өзүмдү талаада жалгыз калгандай сезем. Бир четинен өмүр бою жашай турган түбөлүктүү нерселерге, табияттын чексиз кооздугуна гана көңүлүмдү буруп калдым. Ошондо адам жашабаган аралда жалгыз калып, карандай эмгеги менен жашаш үчүн эрдик кылган Робинзон Крузону бат-бат эстечү болдум. Улуу сүрөтчү күндөлүгүнө дагы минтип жазыптыр. Адамдардын арасында көбүрөөк болгон сайын өзүмдүн адам экендигимден ошончолук шексенай баштадым. Так ошол өңдүү художниктердин арасында көбүрөөк болгон сайын өзүмдүн сүрөтчү экенимден шектене баштадым, дептир. Мен сүрөтчүнү ойлоп баратып, жал менен магистралдын кесилишкен жеринен түшүп калдым. Маршрутканын шоопуруна бурулуштан токтоп кой десем, аңырайып оозумду тиктеп айдап кетип баратат. Эй, бурулуштан токто деп атпаймынбы десем, бурулушуң эмне дейт. Орусча поворот десем, анан кыргызча эле поворот дебейсиңби деп оңураңдап түшүрүп салып айдап кетти. Маңкурт маршруткалар, дедим ичимден. Эл аралык китеп күнүндө кой десем болбой уулумай болот, Курманжан Датканын эстелигинин жанында уюштурулган китеп базарына агындыларды алып кеткен. Бир маалда келди. Көп эле алып барсам болмок экен, 5 тең алып кетти. Анан ата баягы Бөкөнбаевдагы биз турган үйдө жашаган апачы, ошол басып келип, агындыларды колуна кармап алып жанындагы кишиге: "Карачы талпайтып чыгарган кебетесин. Ушуну кантип киши алсын" деп үстөлгө ыргытып ийип басып кетти, деди. Сени тааныган жокпу, дедим. Тааныган жок, мен анда кичинекей эмес белем. 70тен ашып 80ди көздөй кеткен бул кемпирди мен жазбай тааныдым. Анан ичимден атаң көрай, китеп деле бала сыяктуу эмеспи. Анан кыргыздын кайсы энеси баланы колуна ала коюп, кагып силкип, ушу кантип бала болсун деп ыргытып жиберип, ушинтип жөн жерден итиреңдечү эле. Кудай көпкөн кемпирдин ит кыялы өз карабашы менен кетсин деп, Матай Олуянын кемпири кесир болсо, келини жесир болот деген сөзүн эстедим. Жанымдан джип, Мерседес жана башка иномарка машиналарды мингендер шашып өтүп жатышат. Баары шашып кетип баратышат. Кайда шашмак элем, жок дегенде өмүрдүн токтой турган жерине бир аз болсо да тигилерден кеч барайын деп жөө кетип баратам. Моданы акмактар ойлоп таап, акылдуулар аны ээрчип кетет деген чынбы? Эмне үчүн гезиттин жазган кабарларына караганда анын жарыялары менен кулактандырууларында чындык көбүрөөк. Анткени калп, жалган нерселерди эл албай коерун жарыя бергендер жакшы билишет эмеспи? Биринчи бети менен толтура кылып академик Абдыган Эркебаевдин колуна бөтөлкө карматып шылдыңдаган сүрөтүн баскан бир гезитке аябай нааразы болдум.
Алыскы тоолуу айылда тоголок жетим өсүп, айылдык мектепти бүтүп келип, жогорку окуу жайынан билим алып, бир ооз орусча билбеген кыргыз жигити орус тилинде түш жоруганды үйрөнүп, Москвадан окуп, илимдин доктору болуп, академикке чейин жетип, мамлекеттик чоң кызматтарды иштеген адамдын баскан жолун үйрөнүп алуунун ордуна чычкандай балдардын аны ушактап, жамандап, каралап, жалганды жазып олтурганына, кыргыздын мыктыларын кыргыздын өзү жеп олтурганына жаным качайды. Ичи жаман достордон кутулгуң келсе, бир жакшы иш жасашың керек экен. Бүгүн айылга барып, мыктыңар ким деп сурап көрчү. А дегенде эле бир кести депутат болгондорун, болом деп болбой калгандарын, акчасы көп байларын айтат. Адамдарды сыздатып, киши тоноп, мал уурдап, каракчылык менен жан багып жүргөн ууру кескилерин айтат. Чоң кызматта жүргөндөрүн айтат. Прокурор, сот болгондорун айтат. Көптү билген элди башкаруу кыйын болот дешет. Биз көптү көргөн эл экенибиз чын, бирок көптү билген эл экенибизге ишенбей кетем. Мамлекеттик ишмер келаткан муун жөнүндө ойлосо, саясатчы келаткан шайлоо жөнүндө гана ойлойт деп айткан экен. Уинстон Черчилль. Ошол эле Черчиллдин 4 томдон турган Экинчи дүйнөлүк согуш деген китеби акыркы тому чыгып бүт электе адабият боюнча Нобель сыйлыгына сунушталып, болгондо да так ошол жылы көрсөтүлүп, сөзсүз сыйлык алат деп турган атактуу Хемингуэйди бир жыл артка сүрүп таштап, Нобель сыйлыгын алып кеткенин балким айрымдар биле бербесе керек. Айылдагы сөз билген карыялар суюлуп барат. Балдарга мыкты тарбия берген мугалимдер, элдин алкышын алган мыкты врачтар унутулду. Акча тыйыны жок, кызмат орду жок, бирок акылы, абийир заты, адамгерчилиги барлар адам катары саналбай калды. Кыргыздын оозу кыйшык болсо да байдын ууру сүйлөсүн дегени анык келди. Мансаптууларга башка мамиле, мансабы жокторго башка мамиле кылган кылтыңдамай, мүлтүңдөмөй адат пайда болду. Улуу кичүүнү жашына же башына карабай, байлыгына, мансабына, акчасынын бар жогуна карап жагымпоздук кылмай жаман адат пайда болду. Кыргыздын баш иштеген кишилеринин баш иштеген балдар кыздары дүйнөнүн мен деген окуу жайларынан билим алып, алды ошол жерди иштеп, тажрыйба топтоп, анан туулган жердин тузун актайды деп Кыргызстанга инвестиция тартып келип, бирок биздин чытырманга айланып бүткөн коррупциялык системаны тытып өтө албай, бюрократташып бүткөн, кыргыздашып бүткөн, байлык менен бийликтин кулун айланып бүткөн жетекчилердин көңүлдөрү калып, кайрадан чет өлкөгө кетип, ошол элдин, ошол жердин экономикасы үчүн иштеп жатканы кыргыздын эл катары жоголуп бараткандыгынын белгиси эмеспи? Орус элинде кылмыш бактысыздык, кылмышкер бактысыз адам катары саналса, Кыргызда кылмыш баатырдык, кылмыш кылган адам баатыр, кылмышкер бактылуу адам катары санала баштады. Кылмыш кылып киши тоногон каракчылыкты, баатырдык, кылмышкер рекетти баатыр кылгандык биздин зөөкүрүлүккө, көр коолукка жол ачып, айбандыкка ыктаганыбыз эмеспи? Ошолорду мактап, ошолорду үлгү кылганыбыз балдарыбызга зөөкүрдүн, неберелерибизге көр коонун тактырын тилегенибиз эмеспи? Сиздер, урматтуу радио угуучулар, Кыргыз Республикасынын эл акыны, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Шайлообек Дүйшеевдин Агындылар аттуу китебинин автордун көркөм окуусунда улантып уктуңуздар.